Шайлообек Атазов. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен учурда Түркияда дарыланып жатам. Тилекке каршы жүрөгүмө атайын медициналык аппараттар орнотулгандыктан акыркы 4 күндөн бери телефонумду жана башка байланыштарды колдоно албай калдым. Бул талап медициналык сактык чараларынын бир бөлүгү болду. Кудайга шүгүр, азыр бир кыйла жакшымын. Сиздерден кечирим сурайм. Көптөгөн журналисттер, туугандар, агайынылар, спортчулар жана достор чалган экенсиздер. Убагында жооп бере албадым. Кечирим сурайм. Тынчсызданганыңыздар үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мындан сырткары буйрутма жазмакерлер аркылуу кесиптешим Айбек Осмонов экөөбүздү өлкөдөн шашылыш чыгып кетти деп Кадыржан Батыров, Батукаев же дагы башка бир террорист сыяктуу катуу талкуу болгон экен. Мен дарылануу максатында төраганын атына кат жазып, мыйзам чегинде жалгыз келдим. Депутат Айбек Осмонов бир канча күнгө кийин үй бүлөсү менен чыгыптыр. Ортобузда бир канча күн айырмачылык бар. Деги эле ден соолуктан ким саясат жасап жатат? Адамдын ден соолугу Аллахтан берилген аманат. Ден соолукту чыңдоо парз. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Урматтуу мекендештер, буюрса аз күндөрдө дарылануу курсум аяктап барып калам. Ага чейин буйрутма заказдарды алып, кыйбат, куру доомат, ушак айыңдар менен каралап жаткандарга ыйман тилейм. Урматтуу саясатчылар, фейктер жана башкалар, бирөөнү каралап жазардан алдын Кудайдан коркууга чакырам. Ал эми адамдын эркиндиги, укугу, абийири, намысы Конституциябызда каралган. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Мамлекетибизде мыйзамдуулук, адилеттүүлүк болушун тилеймин. Шайлообек Атазов.